Достор, барыңыздарга салам. Кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Анткени сиз менен биздин максатыбыз өнүгүүгө карай жол. Мына ошол өнүгүүдө кандай маалыматтарды алсам, күн сайын мээримди жакшы маалыматтарга сугарып турсам деген максат бириктирип отурат. Демек биз кубанычтабыз. Эми бүгүнкү сабакты, бүгүнкү маекти мен өзгөчө бир притча, икая менен баштагым келип отурат. Белгилүү бир ушундай бир кыштакта бир киши күн сайын сүт сатат экен. Кадимки эле ошол баласын багыш үчүн, үй бүлөсүн багыш үчүн күн сайын сүт сатат экен. Эртең менен айларап, аралап кыдырып кетет экен. Айран, сүт депчи. Ал эми ошондой эле күн сайын анын кардары кичинекей бир үй бүлө, ошол үй бүлөдө эле ошол кызын, балаларын курсагын тойгоз үчүн ал кишиден сүт сатып алат экен. Эми ошол үйдөн күн сайын кичинекей кыз, унчалык кичинекей кыз сүт сатып алганын ошол банка менен, бир бөтөлкө менен акчасын алып чыгат экен. Ошол акчасын берип сүт сатып алып атканда, баягы киши, сүт саткан киши айтат экен: "О, бүгүн принцесса, бүгүн сулуу кыз. Кайра менден сүт сатып алып жаткан турбайбы? Караңыздарчы, кандай сонун принцесса кандай салдың" деп күн сайын ошол кызга күн сайын сүт сатып барганда, эртең менен чыкканда айтат экен: "О, кайрадан мен принцессаны көрүп отурам, бүгүн принцесса суп-суу болуп кетиптир" депчи. Бир канча убакыт өткөндөн кийин, арадан жылдар өтөт, жана кыз окууну бүтөт, окуучу болот, жогорку окуу жайды бүтөт. Андан кийин ал эмне болот билесиздер, баягы ушундай бир сонун болот. Бул икаяны укканда мен деле аябагандай таасир этти мага. Ал кыз өзүнүн мамлекетинин сулуусу, эң сулуусу сынагынын жеңүүчүсү болот. Анан жылдар өтүп ал дүйнө сулуусунун сынагынын эң биринчи орунду алган кыз болот экен. Анткени себеби эмнеде? Көрдүңүздөр, баягы сүт сатып келаткан киши анын мээсине күн сайын ушул маалыматты куюп турган. Дүйнөдөгү эң сулуу кызсың, сен принцессасың, сен ханышасың деген маалыматты куюп турган. Ал эми ошол кыз ошол маалымат менен өзүнүн ушундай бир сулуу сезген, ал эми ошол сулуу сезген мээдеги маалымат аны бул тепкичке чейин көтөргөн. Эми бул жерден эми өз икаядан өзүңүз кандай тыянак чыгарасыз, ал өзүңүздүн колуңузда. Бул икаяны мен эмнеге айттым? Көрдүңүздөрбү, бала тарбиялоодо биз чоңдордун аларга берген таасирибиз чоң. Ошондуктан бүгүнкү теманы мен, бүгүнкү сабактын темасын бала тарбиялоо деп койдум. 3-чү сабактын деле акырында бул жөнүндө кичинекей учкай кеп калганмын. Ошол 3-чү сабакта айтылгандай эле Sony корпорациясынын бүткүл дүйнөгө техникалык ошол камера, телефон, жылыткычтар дейбизби, айтор акылдуу телефондор, акылдуу сааттардын бүт бардыгынын жетекчиси, ошол корпорациясынын ээси, ошол корпорациянын ээси Мацару Ибука дал ушул балдарды 3 жашка чейинге тарбиялоодо ата-эненин милдети зор экенин, 3 жашка чейин балага биз эмнени берсек, кийин ал чоңойгондо ошол нерсени аларыбызды далилдеп, атайын китеп кылып биздин колубузга тапшырып олтурат. Урматтуу менин замандашым, ошол китепти алып окуңуздарды баарыңыздарды суранам. Ал китепти мен деле окуп чыктым. Ошол китепти окуп чыккандан кийинки менин түшүнүгүм, сиздерге азыркы учурда берип жаткан учурум, балким менин түшүнүгүм момунчалык түшүнүктүү берип жаткан болсом керек. Ошол китепти окуганда сиз аябагандай сонун бир сезимдерге батасыз. Балаңызды тарбиялап жаткандагы кандай катачылыктар болуп жатат, ошол жерде көрөсүз. Сиз балаңызды канткенде мумиктеп жолго бараткан болсоңуз, балким бул жака бара койсоңуз, сиз балаңыздын ийгиликке жетишине өзгөчө бир шарт түзө бериңиз. Ошол китепти окуганда билесиз. Ал китепте эмне дейт? 3 жашка чейин баланын ар тараптан өнүгүүсүнө шарт түзүүгө болот. Мисалы үчүн кээ бир ата-энелерибиз айтышы мүмкүн, балдарды 3 жашка чейин же болбосо балдарды чоңойгонго чейин, мектепке чейин кыйнабаш керек депчи. Жок, балдарды канча тилде окутсаңыз, мисалы үчүн орус тили, кыргыз тили, англис тил, француз тили, канча тилде үйрөтсөңүз, окутсаңыз дагы бардыгына үйрөнүп кете алат. Бул баланын мүмкүнчүлүгү. Анткени баланын мээси таптаза, актай, барактай. Бул эмне үчүн таптаза? Анткени балдардын мээсинде 1,5 миллиардка жакын клеткалар болсо, алардын бир канчасында эле маалымат алган клетка мындай жабылат дагы, кийинки бош калган клеткада маалымат толо элек. Анткени ошол клеткага сиз ошол нейронго маалыматты жөнөтүп, ошол маалыматты өмүр бою сактап, кийинки келечегине кам көрүшүнө шарт түзүшүңүз керек. Эми аларга маалыматты кантип беребиз? Ал балдарга биз маалыматты образдар аркылуу беришибиз керек. Мисалы үчүн кандай? Мультфильмди балдар аябагандай жакшы көрөт, анткени мультфильмде бардыгы образдар менен берилет.
карышкыр кантип кыйкырат, мисалы үчүн деп карышкыр кыйкырат, же болбосо короз кантип кыйкырат дегенде кукареку деп, ушинтип биз образдар менен бергенде бала маалыматты тез кабыл алат экен. Анан дагы баланын таланты 3 жаштан кийин калыптанат, бирок 3 жаштан кийин кайсыл талантка кызыкканына жараша сиз ал баланы колдоп берсеңиз, келечекте балаңыздан сонун бир адис чыгат. Мага ишенип коюңуз, урматтуу ата эне. Мен деле буюрса ошол ата энелик милдетти аткарып, мойнума чоң жоопкерчилик артылганын билем. Ошол жоопкерчиликти сезип, мен дагы ошол балама, кызыма жакшы тарбия бергим келип жүрүп, ушундай бир китепти таап алдым. Жана ошондой эле өзгөчө интернет баракчаларынан, башка бир китептерден, сабактардан, ушул сиз көрүп жаткан ушул видео сабактар сыяктуу эле мен деле башка бир семинарлардын, тренерлердин сабагынан көрүп, билип, ошол нерселерди аракет кылып, ушундай кылышыбыз керек экен деген тыянакка келдим. Анткени биз кыргыздар тарбиялоо салдыбыз албетте жакшы деңиз, ошол жакшы болгондон ушул күнгө жетип олтурабыз. Бирок бизден өткөн Япония элинин тарбиясын алсак андан да жакшы болсо керек. Анткени Япония эли дүйнөнү дүңгүрөтүп, андан чыккан илимпоздор, андан чыккан технологдор, андан чыккан ошол балдары, Япон элинин балдары жасаган робот эмне үчүн биздин балдар жасай албайт? Эмне үчүн биз жасай албайбыз? Анткени биз бир аз жалкоогураак келебиз, баягы эле жалкоо, күнүмдүк эле салт. Биринчи сабакта айткандай эле биз мээбизге сиңирип алган бала 7 жашка киргенде мектепке барыш керек, 1-класска барыш керек. 1-класста ким үйрөтөт? Эжекеси, атамгасын үйрөтүш керек. Сабакты эжекеси аткарыш керек, үйгө келгенде жумушун кылыш керек деген маалымат биздин мээбизге сиңип калгандагы, башка маалыматты биздин мээбиз кабыл албайт. Анткени даяр маалымат менен сен бала тарбиялоодо ушул методду колдонуш керек деп, мен сага деп ошол методду ыкманы берип коет дагы, биз ошол метод менен кайрадан жүрө берет экенбиз. Биз жашообузга качан жаңылануу киргизебиз, качан биз балдарыбыздын келечегин ойлойбуз. Мен канткенде баламды ийгиликке жеткиремин, мен канткенде ошол ийгиликтүү баланын атасы боломун, канткенде мен өзгөчө ушундай таланттуу баланын атасы, апасы боломун дегениңизде сизге мээңиз айта баштайт: демек сен бала жөнүндө, тарбиясы жөнүндө кененирээк ойлонушуң керек экен, дагы да изденишиң керек экен. Анткени менде маалымат жок, сен окушуң керек экен деп сизге ошол мээ буйрук бере баштайт. Ал эми ошол буйрукту аткарганыңызга буюрса сиз эң ийгиликтүү ата, эң бактылуу апа болосуз деген тилектемин. Эгерде урматтуу ата эне ушундай бир маалыматтарын сизге берип жаткан, ушундай бир өзүм билген нерсени үйрөтүп жатканым жаккан болсо, сиздерден суранабыз, ушул маалыматты таркатыңыздар, жакындар менен бөлүшүңүздөр, балдарыбыздын келечегине кайдыгер карабайлы. Ооба, ойлошуңуздар мүмкүн, бул өзү жаш болсо, эми 27, жашым 27де, 27ге чыккан болсо, каяктагын билсин депчи. Балким, ооба, мен билбешим мүмкүн, бирок ошол билбегеним үчүн мен китептерден окуп, башка жактан видеолордон көрүп, ошол билгендеримди сиздерге үйрөткүм келип жаткан учуру. Анткени Курамда дагы бар бул нерсе, билбесең билгендерден сура депчи. Анткени мен ошол кичинекей кызымдан керек болсо сабак алам. Кичинекей кыздан мен кичинекей балдардан сабак алам. Анткени алардын жүрөгү тоолой, жүрөгү кенен, жүрөгүндө эч бир капачылык жок, жүрөгүндө эч бир мындай кайгы жок, жүрөгүндө бир эч бир мындай бирөөгө ичи тардык жок. Ошол ичи тардыкты ким үйрөтөбүз? Албетте биз ата энелер, урматтуу ата энелер. Балдарыбыз бизди көрүп чоңоюп келатканын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Келечек ошол жаштардын колунда экенин, келечек ошол биздин алтын канат балапандардын колунда экенин эч качан унутпайлы. Урматтуу ата энелер, балдарды тарбиялоодо аларга кайдыгер көз карашта болбойлу. Бул маалыматты таратууңуздарды мен сиздерден өтүнүп суранам. Жакшы бир комплименттерди болсо арнап койсоңуздар, комментарийге калтырсаңыздар, анткени ошол жакшы сөз менен менин жүрөгүм дагы да жылып, дагы да сизге ушундай маалыматтарды берүүгө ашыгамын. Анда ийгилик сиздер менен болсун. Азыркы учурда балаңыз жаныңызда болсо, балаңызды кучактап, жүзүнөн сүйүп, өп коюңуз. Балаңызга күн сайын сен менин баатырымсың, сен менин келечегимсиң, мен сага ишенемин, сен артыңда ата энең турат деп айтыңыз. Сен кыла албайсың, сен олтур бул жака, сен төгүп коесуң, сен муну жыртып коесуң, сен сындырып коесуң деген ордуна ушул нерсени бериңиз. Балага ишенич бериңиз. Баланын артында сиз өзүңүз бар экениңизди, сен артыңда ушундай бир адам турарын бар экенине ишеничти бериңиз. Ийгилик сиз менен болсун. Кайрадан көрүшкөнчө достор.